Биз чындыгында бюджетибиз абдан кедей кембагалдардын катарына кирген мамлекетпиз, бирок ошол эле кезде эң бай мамлекеттер сыяктуу эле ушу социалдык жактан аябай милдеттенмени көп алып алганбыз да. Жылдан жылга оорлошуп баратат. Мен жогоруда айтып кетишти, кандай реформа кыла алабыз. Мына биздин өлкөбүздөгү калктын 10% пенсия курагындагы калк болсо, башка өлкөлөрдө канча пайыз пенсиянын калк? Алар кантип чыгып атат ушундай ситуациядан? Анализ кылып көрдүңүздөрбү? Урматтуу Махат Эргеш, бул жерде мен жакында эле ошол дүйнөлүк форумга барып келдим. Бул ош жерден да айтылды. Бул дүйнө жүзүндө калк орточо жашоо минимуму узарып атат. Бул баардык өлкөлөрдө проблема болуп келатат. Но бирок өнүккөн өлкөлөрдө пенсионерлердин саны бул 7-8% гана тегерегинде. Буларда биздикиндей баягы льготный выход возраста деген жок. Бул жерде в основном негизи көпчүлүк бөлүгү жаш курагы боюнча чыгат да. Бизде болсо мен жана жогоруда айткандай 17-18 түр менен пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк берип койгонбуз да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баарын тең биз колдон келишинче азайтышыбыз керек. Азайтсак бизде ошондо бюджетке дагы экономияны, нагрузканы дагы республикалык бюджетке дагы нагрузканы азайтабыз да. Башка бизде болсо ошон үчүн жанагы пайыздыгы 10%тан ашып кетип атат, 12%га чукулдап баратат да. Жылдан жылга ошол пенсионерлердин саны өсүшү менен. Башка өлкөлөрдө, мисалы мурунку Советтер Союзунун курамындагы өлкөлөрдө тенденция ушул сыяктуу эле, биздики сыяктуу эле. Аларда дагы ушу льготныйлар калып калган да. Өнүккөн чет өлкөлөрдө бул көрсөткүч андай эмес да, булардыкы азыраак. Бирок ошого жараша пенсиянын булар камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөмдөрү да аябай чоң да. Кээ бир өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө 50%га чейин жетет. Айлыктан 50% которулат. Ошонун ичинде и медицинское страхование, пенсионное страхование баары тең ошонун ичинде болот да. Бизде ошол эле кезде теневой экономикабызда турат да. Ошону чыгаруу үчүн мисалы Түркмөнстанда жалпы обороттон эле бир 2%, 3% деп коюп коет экен да. Ошондой жакка чыгарса кандай болот деп ойлойсуздар? Бир жалпысынан бир пайызды коюп койсо, ачыктыкка чыгат беле ошондо? Бул жерде мисалы Түркмөнстанда сиз айткандай бул 39% иш берүүчүдөн. Бунун баардыгы тең Түркмөнстандыкы 39% иш берүүчүгө жүктөп койгон да. Биздики болсо 17-25 иш берүүчү, 10% ишкерге болот. Бул жерде мен жана айткандай бул орточо малый и средний бизнесте эле негизи теневой экономика ошол жакта болуп атат да. Анан ошолордун тарифин бир төлөгөнгө кызыктар болгон бир тарифти алып келсек, бул көмүскөдөн чыгарабызбы деген ойлорубуз, сунуштарыбыз бар. Түркменстанда салык боюнча 2% экен, ошондой соцфонд өтсө деп сунуш бердим да. Жанагы теневой экономикага чыгуу үчүн чындыгында төмөндөтүү керек да, эл ачык айкын төлөө үчүн ошондо көбөйөт болуш керек. Мурдагы жыйында биз айттык эле, отчет бериңиздер. 2018 жылы төлөмдөр бюджет аткарылышы аз болду, аткарылбай калды, толук туурабы? Канча суммага аткарылбай калды? Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чогулушу 99,5% болуп калган. Бул 158 миллион сомго азыраак чогулуп калган да. Мунун бирден бир себептеринин бири, бирок 17 жылга салыштырмалуу 1 миллиард 902 миллион сом көп чогултканбыз. Мунун бирден бир себептеринин бири эле ошол бюджеттик ишканалардын биз 18 жылдын бюджетин түзүп атканда бюджеттик ишканалар мекемелердин эмгек акысынын фондун 107% өсүш менен деп койгонбуз. Жылдан жылга ошондой болуп келген, бирок тилекке каршы фактыга келгенде 103% болуп калды. Ошол себептен ушул гана бөлүгүбүз аткарылбай калды. Ошон үчүн 99,5 болуп калды. Өткөн жыйында айтылды эле, мораторий болуп кээ бир компаниялар текшерилбей жатабыз деп. Биз ошол боюнча отчет бериңиздер. 17 жылы жакшы төлөп келгендер, 18 жылы төлөбөй калгандар болду беле? Мисалы курулуш компаниясы боюнча сөз айтылды эле. Булар боюнча мораторий болуп текшерүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. 18 жылы азыр салык кызматына өткөрүп бердик. Салык кызматына да ошол эсептөө палатасынын рекомендациясындагы предписанияларын да жөнөтүп атабыз. Муну азыр эми салык кызматы текшерип, Салыштырып көрдүңүздөрбү айырмасын? 17-18 төлөбөй койгондор болдубу мораторийга байланыштуу деп? Жок, андай төлөбөй койгондор болгон жок. Мораторийге байланыштуу төлөнгөн. Просто баягы кээ бир ишканалар ошол жана сиз айтып аткандай строительный компаниялар нулевой мурун кандай көрсөтүп келсе, ошондой эле темп менен көрсөтүлүп калган да.
Эсептөө палатасы жана фонд боюнча маалымат бериңиздерчи, кандай бересиздер? 288 миллион кандай аткарылды ушул профсоюздардын акча каражаты? Махаббат Рыбгешевна, аудит декабрь айында башталат Федерация профсоюзу. 2018-ге. Ооба. Бүтүрүп анан маалымат беребиз. Жалпы 17 боюнча, жалпы ушул фонд боюнча натыйжалуу аткарылышын боюнча кандай баа бересиздер? Фонд боюнча. Мен бере албайм, маалыматым жок азыр. 2017 боюнча бере албайсыздарбы? Жок. Мен ойлойм, ушул пенсиялык фондду камсыздандыруу төлөмдөрүнү биз мындай натыйжалуу жасаш үчүн бир реформага келишиңиздер керек, сунуштар менен келишиңиздер керек да. Себеби жылдан жылга коркунуч көбөйүп баратат.